Мен 36 жаш, мен али бала турбаймынбы, мага эрте күйөөгө чыгышкан дерди. Менде уже 28-демин дегенде мен всего лишь 46-дамын деп айтам да. Конкурска катышканда дагы Яна деп чыктыңыз, Азыр мен Кыргызстанды урет кылып койбойн деп барып организаторлордон сурандым да, мен кете бербейинби? Айтыңызчы, бул 46 жашта кантип ушундай сиздей сулуу болуп көрүнөт экенбиз? Мен атым Яна Шарипова, Кыргызстандан келдим. Бир уулдун апасымын, 3 неберем бар десем, ошондо залдын баары вау деп. Биздечи, мындай менин жалгыз баламсың, сен мени багышың керек деп турсам, баарына берип баштады, бияктан берип атат, азайып баратабыз. Биздикилер өлө эгоист экен, мындай киндигин туташтырып байлап, мындай жанынан чыгарбай, менин ыңгайым болсун. Буттарын качет эле. Эмне болсом, картаганда бутун көтөрөт да, мен балам көтөрүп кетем. Шөкүлөңүздү көрүп аябай кызыктуу да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн дагы бир каармандын бейнесин ачып ааламына сүңгүйбүз. Кызыктуу каарманым Кореяда болуп өткөн Mrs. Вселенная конкурсуна катышып келди. 110 өлкөнүн арасына суурулуп чыгып, Кыргызстаныбызды татыктуу тааныштыра алды. Бүгүн мына ушул айым менен маектешебиз. Шарипова Рахат бүгүн мейманда. Саламатсызбы? Рахат дегенден көрө сизди дайыма таанышканда Яна деп таанышканбыз. Яна атыңыз көбүрөөк жагып атат. Анан конкурска катышканда дагы Яна деп чыктыңыз, Ооба, биринчи конкурста мен жөн эле Кыргызстан деп чыктым. 110 катышуучулардын баарын аттарынан айтпай, өлкөсүнөн айтат экен да. Ошондо аябай кызыктуу болду. Атыңды укпай Кыргызстан, анан Эстония, Украина деп чакырып атсачы бизди. Ал жактан Кыргызстан деп чыктым, бирок жаңылыктарда Рахат Шарипова деп чыгарылды Кыргызстанда. Ошол экинчи конкурстан уже Яна деп чыктым. Сиз биринчи тиги конкурска катыштыңыз, аяктан топко кирдиңиз дагы, анан башка конкурска катыштыңыз, Ооба, Mrs. Вселенная 110 конкурсанткалардын арасында топ 25, анан топ 5 чыкты. Ошо топ 25ка мен кирдим. Ошондо эле 110 участницалардын арасында спонсорский коронаны мага эле беришти. Ал эмне спонсорская корона? Жюри спонсорлор болушту ошакта. Ошолор 110 катышуучулардан бирөөнү тандап, өзүнүн короналарын берди. Кыргызстан деп мени тандашты. Анан ошол эле спонсорлор силуйский конкурска катышып бербейсиңерби деп чакырышты да. Ошол жактан уже мен Яна деп чыктым. Эмнеге Яна деп, Рахат деп айта алышпайт Кореяда. Тил келишпейт. Эрден башталган сөздөрдү айта алышпайт. Кыйналып кетишет да, андай сөздөр жок да корей тилде. Ошондуктан мен 2003-жылы Кореяда университет бүтүп келгем. Ошол университеттен эле мени башка ат берип коюшканда, мен Рахат деп кыйналып кетишти биздин эмелер, преподавательдер. Анан кийин Яна деп койбойлубу, кыйналып кеттик. Же Кыргызстан деп айта албайбыз, же Рахат деп айта албайбыз деп. Анан ошондуктан Яна деп аталышып койгон. Экинчи конкурста Яна деп катыштыңыз. Яна ак жылдай болуп турду сизге? Экинчи конкурска абдан мен мындай толкундалгам. Эмне үчүн
барсам бүт жаш кыздар келишти. Мен деген сөз берип койгон үчүн бардым да, барсам 27, 30, 24 жаштагы кыздар келе баштады. Анан мен ой, азыр мен Кыргызстанды уят кылып койбойн деп барып организаторлордон сурандым да, мен кете бербейинби? Жалаң жаш кыздар экен, мен деген жашым 46 болуп атса. 46дасыз. Ооба. Ай. Жаш кыздардын арасында мен чыдым, лишний болуп баратам окшойт десем. Мени да странно карап коюшту да. Главное, түрүсүңбү дегенсипчи. Аларда андай жок экен да. Жок, мындай возрастный ограничениялар жок. Вообще возрастты карашпайт. Кетеңден карап өзүңдү жакшы карманып жүрсөң эле, ошондой ошону карап жок, чыгасың деди да. Анан уже списокко жазып койгонбуз. Десе мен эми эптеп ушса чыгып берейин деп анан сценага чыгардын астынан мындай, "О Кудай, мен Кыргызстанды уят кылбасам экен" деп. Господи, помоги деп чыккам. Анан ошондо 3 выход болду экинчи конкурста. Эмне кылдыңар? Биринчимде өзүм представлять эткиле деди да. Анан сурадым, мен корейче кылып атасызбы? Ошону мен сурадым да, мен кайсы тилде өзүмдү представлять этем десем, сиз орусча эле айтып бериңиз, потому что Норвегиядан да бир кыз болчу, ал англис тилинде өзүнүн эте, анан кореянкалар болду, алар корейче сөйлөп, анан орусча эле сүйлөй бериңиз деди. Хорошо деп чыгып корейче учурашып, анан орусча айттым. Сиз корейче билесиз да? Ооба, мен билем, бирок алар чтобы мындай международный конкурс деген атын көргөзөйүн деп орусча эле сүйлөй. Ар бир өз тилинде. Силердин кореянка деп ойлошпосун деп. Хорошо деп, биринчисинде ошол представлять этиш керек болчу өзүн. Анан экинчи конкурста дефиле, вечерний выход, вечерний платье көйнөкчөн, анан үчүнчүсүндө ошол эле болмок да, негизи 2 выход. И жюрилер чыгармасын айтмак. Бирок 2 выходтан кийин организаторлор бизге келип мынтип айтышты да, эми жюрилер азыр эме болуп атышат, кимсин тандоорун билбей атышат. Ошондуктан азыр мындай суроолорго атышат десиңер. Ана эмес го дедим. Анан Хорошо деп баарыбыз чыктык. Чыкканда баарынан корейче суроолорду берип келатышып, бuyakta Норвегиядагы кызга англисче суроо беришти. Анан мага келгенде мен кандайча кайсы тилде эметем, жооп берем десем, сиз деген корейче жакшы биле турбайсызбы, окуган турбайсызбы дешти. Ооба окугам десем, силер жанагы орусча айтканыңарды ошону эле корейче айтып бере аласызбы деди. Ооба деп. Корейче представлять эттим. Ошондо айтып атканда мен мындай, мен атым там Яна Шарипова, Кыргызстандан келдим. Бир уулдун апасымын, 3 неберем бар десем, ошондо залдын баары вау деп. 3 небере. 3 небереңиз барбы деп. Ошондо баары таң калып. Анан жюрилер кетишти. Ошондо мындай жөн эле тургамда эми бияктан деле мындай спонсорский берип коет болуш керек деп. Эң улуу болуп атсам биякта. Анан супсуу кыздар турса жапчаш деп турсам, баарына берип баштады, бияктан берип атат, анан азайып баратабыз. И в конце анда аягында мага спонсорский берет болуш керек деп турсам, Норвегиядагы 3-чү вице мисс болду. Анан ушинтип турсам эле 2 кыз калды, мен, анан дагы 1 кыз калды. Кореянка кыз, аябай сулуу кыз болчу, жаш кыз болчу, жашы 28 болчу. Ошондо первая вице мисс деп кореянканын атын айтышты. Мен эмне болуп атканын түшүнбөй эле турам. Мен качан айтат деп. Норвегиядагы кыз жанында улам эле сен биринчи алып болушуң керек. Ой, жок, бул Корея кыз алыш керек биринчи эмес десем, жок, сен алат болушуң. Экөөбүз кучакташып турабыз да. 3-чү выходко кыргызча кийиндиңизби? Жок, ошол эле вечерний менен. Вечерний менен эле ошондой эле чыктыңар да, анан. Ошондо Яна десе эле, мен эмне болуп атканын түшүнбөй эле. В смысле Яна? Мен айтпадым эле деп кыйкырып баштады. Ошондо бар анан коронаны берген президенти келип мага шыбырап кетти да, мен билгем сен биринчи место алат экенин деп. Анан мен болбой эле барып ошо организаторлордон сурадым да, эмне болуп кетти десем, жюрилер баары единогласно Яна деп айтышты. Ошон үчүн биринчи место алдым. Новостиге чыгып кеттим ошо Кореянын новостисине. Анан биринчи конкурстан кийин мен жана национальный выход болгондо
Мисс Вселенная да ошондо баары аябай жактырышты да, мен костюмумду Замира Молдошева тыгып берген. Анан баары конкурстан кийин келип жюрилер дагы мени көргөзүп, бирдекелер жазып, анан конкурстан кийин дагы баары келе башташты менин жаныма. Каяктан келдиң эле, Кыргызстан деген каякта, биз Google'дан көрдүк, аябай сулуу мамлекет турбайбы, биз ушакка баргыбыз келип атат. Анан канча саат учадан бүт баарын сурап башташты. Мен кызыр прямой рейс чыккан, келиңиз деп баарын чакырдым, ошолса эмелер дагы конкурсанткалар да келди да. Индиядан, анан Америка келип башташты. Менин инстаграмымды берчи, бизге дагы кел конокко, биз да барабыз, аябай сонун мамлекет экен деп. Шөкөлөңүздү көрүп аябай кызыктуу да. Ооба, шөкөл анан негизи мындай миссис Вселенная болгондо мындай жабык кийиниш керек болчу дейм. Жаш кыздар эмеспиз да, эмес болгон. Көбүнчөсү мындай ачык кийинип келген да. Кореянын эмеси өзү традиция, мындай культурасы мындай максимально жабык болуш керек да. Ал неме традиционный, салттуу немеси. Анан ошондо бага кызыгып, анан конкурстан 3-чү күнү мындай форум болду да. Биринчи корпустун Мисс Вселенная 3-чү күнү форум домашнее насилие деген темада болду. Ошондо мен болсо мындай Кыргызстандын видеосун алып баргам да. Кыргызстанды көрүш керек экен деп, анан домашнее насилие болуп кетти. Мындай мага темасын туура эмес айтып коюштур да, биякта бараткандачы. Мен эмне кылам, ошо видео менен кантип көргөзөм десе, жанында бир Эстонияда келген кыз менен жашачумун бир комнатада. Ал видеомду көрүп, бул видеону көргөзбөсөк болбойт, обязательно көрүш керек. Ой, жакшы тартылыптыр. Көргөзсө бул домашнее насилие болсо тема, мен болсо Кыргызстанды көргөзүп атсам десем, жок, ошо азыр асында эме статистикаңды бер, бегущий строка кылып туруп, мен киргизип берем деди, компьютерди чыгарды, ноутбугун. Англис тилинде баары кошуп берди. Статистиканын баарын астынан эметтик, интернеттен алып, ушундай бизде дагы ушундай чоң проблема, домашнее насилие деп анан бардым. Ошол күнү аябай толкундандым азыр. Видеом вообще не в тему болуп калса эмне кылам деп анан көп участиялар чыгып баштады. Ал деген мындай проблема биздики эле эмес, бүт дүйнөдө ушундай проблема бар экен, домашнее насилие. Участницалардын жарымындай баары домашнее насилиянын жертвалар экен да. Ыйлашты, айтып беришти, видеолор көргөзүштү. Анан менин очередим келди. Кыргызстан дегенде мен чыгып предисловие айттым да, мындай биздин да мамлекетибизде ушундай чоң проблема домашнее насилие. Мен деген 3 неберем бар, анан андай беззащитный аялдарга аябай переживать этем дайыма. Бир күнү ушул аялдар дегенде независимый, свободный болот деп ишенем. Ошону мен өзүмдүн видеомдо көргөзүм келет деп, ошо видеону чыгардык. Баары аябай прямо аплодисмент эметип, кол чалышып, анан мындай түшүп атканда сценадан жюрилер дагы мындай сонун видео болуптур деп, анан участницалар да классно деп, Осияда келген кыздар, анан Индияда келген кыздар баары жаныма келишип, аябай сонун видео болуптур, силер природаңар аябай окумуш экен, биз дагы баргыбыз келип атат, көргүзгүбүз келип атат деп. Баарын приглашать этип, келгиле деп, баарыңарды тосуп алам, көргөзөм деп. Анан конкурстан кийин 2-3 күндөн кийин издеп башташты, жана Орусияда келген кыздар жанагы биз каякта видео сокуш экен, инстаграмын алып алайынчы, барайынчы деп. Украинадагы кыздар дагы бизде согуш болуп атат, силердикине барып кичине эметип беспокойство этпесек жакшы болот эле, ушундай природага баргыбыз келип атат деп, келгиле дедим, барыңар келгиле деп. Ушундай аябай кызыккандар көп болду. Сонун. Анан яна айтыңызчы, бул 46 жашта кантип ушундай сиздей сулуу болуп көрүнөт экенбиз? Эмне кылып өзүңүздү карайсыз? Жашты ойлобойм мен. Жаш ойлобойсуз? Жашты ойлобойм. Например, менде мисалы мындай жаш кыздар, менде уже 28демин дегенде мен мен всего лишь 46дамын деп айтам да. Эзи ошо. Силер уже 28 болсоңор, мен араң эле 46га толду. Сонун жооп экен аны. Жашты ойлобош керек да, биздики ушундай да, кыргыздарда 40тан ашканда уже картайып эле, уже пенсияга кетип калышат да. Чын. Ошону ойлобош керек да, негизи деген жаш деген мен оюмча ал деген просто ушул дүйнөдө киши канча жыл жашаганы. А өзүнүн мындай возрасты, жашы ал деген биологический возраст деген болот. Ошону караш керек, өзүңөрдү карасаңар, мындай жашты деле киши ойлобойт. Спорт менен машыгасыз? Ооба, мен досмеягым. Досмеда турасыз.
Тамак ашык кандай карайсыз? Тамак ашты мен негизи эле кичинекей кезимден мындай бүт эле жей берем. Баарын эле жей бересиз? Генетика деп коебу, ошо апамдын тарапта ушундай баары. Бирок өзүмдү караганга аябай аракет кылам. Мындай жүзүңүзгө корейский компанияда иштейсиз да? Корейский компанияда. Мен деген негизи Кореяга биринчи жолу 2001-жыл баргам. Барганда аябай таң калдым да. Кореянын аялдары ушунчалык өздөрүн карашат экен. Особо внимание кылат экен өзүнүн внешностуна, анан спорт менен баары тиги жекшембиде обязательно тиги эмеге тоого чыгышат экен. Пеший туризмде жашына карабайт. Особенно элден кийин баары эле эмесин кийип алып, тиги спортивный одеждасы менен баары эле эмеде жүрүшөт тоолордо басып. Ошондо мен эмнеге биздин аялдарындай эмес? Бизге да ошол сулуулукту алып келип көрөйүнчү деп корейский косметиканы Кыргызстанга жөнөтүп баштагам да. Анан ошондо корейский косметика мировой эме болуп кетпедиби? Бардыгы эле жактырып, эмнеге ошо Корея аялдарды карап, ошондуктан баардыгы кызыгып башташты да. Ошо корейский косметика менен колдоном. Спорт менен, спорттун катышам, спортко катышам. Питанияны деле андай аябай деле диетага отурбайм, бирок советую да, правильный питанияга отурсаңар өзүңөр да, мындай аялдарга да өздөрүнө дагы зыян болбойт. Ошо мен возраст боюнча мындай ошону айтып кетким келди да. Любой возрастта өзүңөрдү мындай жерге көмбөгүлө. Бизде ой 40ка чыктым, ой 50гө чыктым, эле башарга 48 болсоңуз, азыр 50ге аз калдыңыз да, аны ойлонбой элесиз да? Ойлонбойм мен мындай. Менден 40 жаш кандай экен деп 30 жаштагы сөйтөт, 30 эле дедим. 30дагыдай эле. 30дагыдай эле, просто мындай мудрыйраак болуп калып. Сонун мындай. Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Мындай жеке жашоосуңузду сурасам болобу? Ал кандай алжаңыз, кандай өнүктүрдүңүз? Кыйналган жоксузбу жалгыз айым болгондон? Балдарыңыз кантип өстү, чоңойттуңуз? Өзүм бир эле балам бар. Ажырашкам, балам 2 жашта болгондо ажырашып кеткем. Андан кийин турмуш курган жоксузбу? Жок, Кореяга кетип калдым ошойдон. Баламды багам деп. Кореяда жүрдүм, иштедим, суткалап иштедим аяктан. Окудум. Убакыт эле болгон жок мындай турмуш курганга. Эми курсамбы деп ойлоп атам. Эле аябай жактырчу жери. Анан балдар чоңойгондо 3 небере болуп калганда макаякта күйөө деп айтышат го биздин аялдарчы. Мен билесизби, бир жолу Турцияга баргамда семинарга. Шамиль Алиоддиновдун семинарына баргам, ошол жактан бир Украинадан 50 жаштагы бир эже келген да. Ошол мага мындай сиздин канча балаңыз бар десем, бир балам бар, өзүм элдим, дагы экинчисин төрөйүн деп атам дегенде мен мындай вау дегем да. Молодец, мындай самоуверенно, жашын карабай эле төрөйм деп күйөөгө тийдим. Мен азыр 51 жашта балалуу болом деп. Жашыңыздычы десем, жашым экен деп мен жаман көрүп койдум. 36. Мен 36 жаш, мен али бала турбайм, мага эрте күйөөгө чыгышкан жерде. Ушундай адамдар менен мен жолукканда мага чоң мотивация болот. Жашына карабай эле, бизде кыргыздарда эл эмне дейт деген бар. Ооба. Мен деле 46 жашта да күйөөгө тие алам десем, картайганда кайнен эле болот деп ушундай дегендер бар да. Анан өзүм да кайненем да. Кайнене боло албайт экен, мен баламды бөлүп салгам, мен кайнене боло албайт экен, мен чоң апа болсом болот. Мен неберелеримдер мени мама дешет. Апа деп айтышпайт, апа деп канча үйрөттүм, мама дешет. Жаныңарда жүргөндө небере деп ойлошпойт болуш керек э? Ойлошпойт, баары кызыңызбы деп эле сүйлөйт. Сурайт, баламды болсо күйөөңүзбү деп. Баягы мындай жанында жүргөндө ойлойт болушак, бул оо жоктон жаш балага тие болду. Жок, көңүлдөн айырмаңар билинбесе керек да.
ал ол бурлуу көрүнөт го. Ооба, балам чоң. Ошондуктан ал деле спортмен эметет. Ошондуктан да ошо. Анан мындай биздечи мындай менин жалгыз баламсың, сен мени багышың керек, анан мен келин мага баягы кызмат кылыш керек, чай бериш керек, кол бутун узарыш керек дейт го. Сиз андай болгон жок турбайбы? Мен антип айтканда, кол бутуң узарып кеткен турбайсың, узун эле болчу мен. Азыр деле узун Азыр деле узун. Андайга эметпейм. Негизи бул дүйнөдө эчкимге эчтеке карыз эмес. Сонун айт. Деген өзүбүз үчүн мындай балам менден суранган эмес, мен төрөчү деп. Мен өзүм төрөдүм. Туура. Мага жашоо бердим, андан өзүнүн жашоосу болуш керек. Бир гана бизден тартип, тартип берсеңер, ал деген өз жашоосун куруп, өз турмушу менен жашап кетиш керек. Ал деле аялы, бирөөнүн кызы. Ошону деле ойлош керек. Азыр деген мурунку заман эмес. Бардыктары иштеп, өз аракет кылып, бала бакырасын чоңойтуш керек алар дагы. Ошондуктан мен ушундай позициядамын. Эчкимге эчтеке карыз эмес. Мен өзүм апам менин колумда жашагам. Өткөн 5 ай болду. Ошондо мен өз апамды карап, мындай ойлондо, мен апам 6 кызы бар. Ошондо мен кыз болгондон кийин апамды карадым да. Бирок ошо апамды карап өзүмө убакыт бөлгөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындай өзүбүздү караш керекпиз да. Бирөөгө таянбайчы. Мен картайганда мен балам карайт, мен картайганда кызым карайт, келиним карайт дебей эле өзүңөрдү караш керек да. Киши деген мындай өзүн карап, ден соолугун карап турса, эч ким аны мындай таянбай эле жашаш керек да. Адам чын бирөөгө ишенбеш керек, өзүнө эле ишенип жашаса ошондо жакшы болот деп ойлойм. Мен апам да мындай катайып, ооруп калганда аны карап, мен да ошондой болуп калбайын деп өзүмдүн ден соолугума убакыт бөлүп баштадым да көбүрөөк. Негизи Кореядан да көп эмеге ушундай немелерге үйрөнүп келгем. Кореяга барган сайын бир жаңылыктарды алып келдим. Азыр деген барсам эле Корея досторум бар эле буттарын качат деп эле, эмне болду десем, картайганда бутун көтөрөт деп, мен балам көтөрмөп келдим. Сонун айтышат экен Батырындай качат эш керек деп деп келип туруп бияқта бутун качат этип баштады. Аттей сонун экен, жакты мага. Алар дегендей баласын чоңойтот. Университет мындай высшее образование алдыбы? Болду, сен жашооң башка, мен башка. Мен эми өзүм үчүн жашайын. Деп ойлонушат да. Барсаң, до свидания. Өзүң жашооңду кур. Даже өзүң уже акча таап башта, өзүң отдельно квартирага чык. Мен жашаанын келин мага чай бериш керек деген неме жок да. Мүмкүн азыр мен көбүнчө жаман көрүп башташым. Кайненелер эмнеге андай деп. Андай болбош керек. Биз менталитетти өзгөртүшүбүз керек, өсүшүбүз керек да. Мен мисалы үчүн 18ге чыкканда эле өзүнчө бол, өзүнчө уч, уядан уч дейм да. Сен мага милдеттүү эмессиң, мен сени өзүм үчүн төрөгөм, мен сени өлө сүйөм. Ырас эле келип турсуң жашоомо, анан көкүрөгүңө негер жакшылыкка мындай жасагың келсе, мен уруксат берем ал жакшылыкка. Бирок мен сен үстүңө минип алып, муну жасашың керек деп мындай балага милдеттендирме канчалык артсаң, ошончолук баланын сага болгон жек көрүүсү көбүрөөк болот да. Мындай тажайт балачы. Анан ал нерсени көтөрүш мындай жук болуп калат, оор болуп калат. Ошон үчүн жөн гана көңүлүңө болсун десе, чын ыкласың менен жөн эле ата-энеңе жакшылык жасагың келет да, бала деле ошону ойлоп жүрө берет экен да, мен апам башым керек, кийин акча көбүрөөк табышым керек, эмне кылыш керек деп ошону ойлобостон өзүн ойлоп, өз үй бүлөсүн ойлоп жашаш керек да, бала дегенчи. Сен ден өзүң ойлоп, мындай өзүңдү карасаң, мен эжелериме да айтам. Балдарыңарды жаныңарга кармап отурба беле. Азыр деген келиндер башкача, алардын да жашоосу бар. Мындай өзүңөрдү карагыла деп. Бирөөнү сени каратпай, өзүңөрдү карасаң, анда бир немеси бар. Жанда алып жүргөн бала кийин сен өтүп кетсең, аябай сагынып, алда стресс болот. Ошондуктан алыс жүргөндө кичине мындай
переносимость легче болот да, ата энеси өтүп кеткендечи. Мен апам менен жүрүп калып аябай кыйналдым. Ошондо ойлонуп калдым да, азыр мен баламды жаныма алып алсам, ушунчалык көнүп калса, ана мен өтүп кетсем, мен баламды ойлойт экенмин да, өзүбүз эле ойлойт экенбиз да. Мен көмүш керек, мен картайганда тиш керек, өгүш керек, ыйлаш керек. А баланы ким ойлойт? Ошондо сагынып, куса болуп, стресс болгонун эч ким ойлобойт экен да. Ошондон кийин ашыныстым баламды мындай өз жашоосуна тим коюп, сыйеле болуп, бир мындай жолугуп турганда, ошондо балага да кийин жеңилирээк болот экен да. Биздикилер өлө эгоист экен, мындай киндигин туташтырып, байлап, мындай жанынан чыгарбай, менин ыңгайым болсун, мага жакшы болсун. Сен ар жакка учкуң келбей, ааламды багындыргың келеби, мага баары бир сен бияка, мен аялың баш болуп, мага чай даярдасын, мага кызмат кылгыла, мага мен эле дей берет экен, менин сөзүм өтсүн деп элечи. Ата энелер эгоист болбосо, ошо мен өлгөнчө мен жанымда болгондо деген деп айткандар деле кийин жанында жүрүп тажап качан өлөт болот. Андай келип турган сайын сен жаңды мындай өпчү тапанан кетип калса, апа көбүрөөк жашагыңыз депчи. Ата эне менен бала алыс болгондо бири-бирине болгон мамиле ысык болот экен, мен ушуну байкадым. Сый урмат деле. Сый урмат чоң болот экен. Сагынып турат киши. Ооба. Мен андай кылган эмесмин, апамды дайыма сагынып жана эметип турчумун, бирок мен өзүм мындай баламды ойлосом башкача экен. Мен же өзүм турмушум жок болгондон кийин, жок болгондон кийин мамам менен аябай мамама көбүрөөк внимание кылып, ал деген еще нормально. Бирок балаңдын, эркек балаңдын өз үй бүлөсү болгондон кийин жөн коюш керек да, өзүнүн үй бүлөсүн, балдарын воспитание тарбиялап, аял менен көбүрөөк мындай времяпровождение кылып, ушундай жашаш керек да негизичи. Биздикилер аны азырынча түшүнө элек болуш керек деп ойлойм. Неге биздин Кыргызстанда кыргыз аялдары өздөрү аябай күчтүү болот, акылдуу болот, сулуу болот, анан турмушка чыккысы келбей калат, эмнеден улам деп ойлойсуз? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Негизи эркек деген аялдан күчтүүрөөк болуш керек деп ойлойм. Биздин аялдарга азыр проблема болуп атпайбы? Домашнее насилие, анан мындай ар кандай жаңылыктарды угуп коркуп калат деп ойлойм да, же болбосо мындай ограничение коюп коюшат го бизде, лимит. Күйөөгө тийсең өзү самодостаточный болсо, өзү акча таап атса, или күйөөгө тийди, күйөөсү тигини кылба, буну кылба, тияка барба, барба. Ошондон токтоп калат. Же карьерасынан көтөрө албайт. Артка тартылып калат да. Ошондон да корккон аялдар, мен мындай көп аялдар менен сүйлөшүп мындай сурайм да, жалгыз жүргөн аялдарданчы. Бардыгы эле турмуш кургусу келет. Жанында бир эркек болгону каалайт. Эркелегиси келет. Ооба, эркелегиси келет. Аялдарда өзүнүн женственностин көргөзүшү келет. Бирок ошондуктан мындай өзүндөй болгон эркектерди таба албайбы же эмне болуп кеткен билбейм. Азыр мындай Кореядан деле угам да, көбүнчөсү 35-40ка чейин эркектер да үйлөнбөйт, аялдар да күйөөгө шашпайт да. Эмнеге деп сурадым да. Десем, күйөөгө тийгенде эмне?
төрөш керек, баланы караш керек, бытовой жизнь башталат, ошол жака батып кетесиң. Андай мен өзүмдөй карьерамды түзүшүм керек, акча табышым керек, өзүмө жашашым керек. Балачы десем, бала чоңойот кетет. Таштап кетет. Анан бир күчүк алып алышат. Күчүктү коляскага салып алышат. Ошол бизге келбес экен деп ойлойм да. Бирок ошол заманда келет болуш керек. Бизге Кудай сактасын, бирок ошондой келет. Мен да ойлойм эже, ошол заман келет болуш керек. Анткенечи ар бир адам деген биз көрдүк да момундай топ-топ алмыстактан бери топ болуп жашап, анан тиги үйүр болуп жашап, бири-бирибизди башкалардан коргоп, сырткы душмандардан коргоп, анан талпа болуп жашаш бул жакшы нерсе экен деп ойлогон мышление менен келдик да. Азыр болсо ал мышлениядан өттү, коркунуч жок тегеректе. Азыр болсо ар бир адам өзүн баягы өстүрүш керек деген нерсе, мен индивидуальность катары өсүшүм керек, мен өзүмдү таанышым керек деген нерседе башка бирөө менен жашап, башка бирөө менен ымалашып болгондо өзүң тааныбай каласың да. Анан ойлойм да, өзү жалгыз болуп, өзүн таанып, өзүн мындай жетилтип, как взрослый человек катары. Андан кийин алдыда балким кайра мындай жетилген адам катары башка эле үй бүлөнүн башка формасын түзүп, башка үлгүсүн түзмөйүнчө азырынча ушундай ит мышык менен жашайт болуш керек деп койдум да. Бөлө кыйын болуп коеюн да, экспертмин да бул жашоодо. Бирок мен ага каршымын. Анысы деле биз кыргыздар деген 6 миллиондон ашпайбыз, анан азарып кетсек жоголуп кетпейбизби деп. Кореяга 60 миллион. 60 миллион. Мен биринчи Кореяга барганда 2001-жылы алар деген аябай гордиться этечи да. Биз 60 миллион жалаң корейстербиз деп. Башка улутта алчу эмес ал кезде. Азыр болсо ошол турмуш курбайм деген жаш балдар, кыздар үчүн международный брактар көбөйүп кетти да. Ошо төрөсүн деп, Кореяны көбөйтсүн депчи. Бизде болсо ошол заман келбей эле койсо деп ойлойм да. Мындай жаш балдар да азыр көбүнчөсү четке башка мамлекетке барып иштеп келе атышпайбы? Ошондо тияктын культурасын билип, ошого үйрөнүп келип, тияктан башка жашоону мындай баштаса деп ойлойм да. Башка мышление менен, образ мышления мындай кичине пошире кылыпчы. Биздики аябай узкий образ мышления. Мындай бирөөнү сынамай, окшоктошмай, көрө албастык көп да. Негизи, например, Кореяда бир-бир менен иши жок. Ар бир өз жашоо менен жашайт. Бирөөнү сынамай, андай бирөөгө күлмөй деген көргөн эмесмин Кореяда. Ошон үчүн мага Корея аябай жагат. Кореяда жашоосу. Эркиндиги? Ылдам ушага барып турам да часто, мындай бир жылда 2-3 жолу чыгып келем да, Кыргызстанга келип. Бизге ошол мышление келип, бирок ошо жашоо келбей эле койсо экен депчи, мындай ит мышыктар менен жашабай эле, үй бүлө куруп, бала-чакаларын тарбиялап, ушундай жашоо келсе жакшы болот деп ойлойм. Сон, бул айтат го, эркектер ушундай алыс болуп кетти, анан мынтип кетти деп айтсаң, ошол эркектерди аялдар тарбиялаганда ошондой кылып депчи. Анан сизде дагы уул бар, сиз уулуңузду кандай кылып тарбияладыңыз? Уулумду кичинекей кезинен бери мен деген детдомдорго, мындай эмеге, дом престарелых-тарга көп алып барчумун. Эмнеге? Мындай медальдын экинчи сторонасы бар. Ушундай жашоодо эле бар. Мындай жалгыз балам да, анан эрке болуп кетпесин деп, менин мүмкүнчүлүгүм бар, андай эркелеткен мүмкүнчүлүгүм бар, бирок ушундай жашоодо эле бар деп, анын баарын көргөзүп, кыйынчылыктар деле болду бизде. Ошонун баарын көрдү. Дин жагынан дагы мен жакшы эле тарбиялагам, мындай без фанатизма, бирок Кудайдан коркуш керек. Ошентип мындай көбүнчө сурайт, кантип тарбияладың деп, менде ушундай балам болсо деп, мындай ууларды сыйлаган, ичпеген, чекпеген. Азыр деген, например, менден мындай жардам сурабайт. Өз жашоосу менен жашайт, өзү 23-тө болгону менен өзү акча табат, бала-чакасын өзү чоңойтот, эметет да. Менден жардам сурабайт эч качан.
негизи ушундай эле тарбиялаш керек. Мен жалгыз баламан, баары ошол үчүн акча тапкан, баарын ага тыга бербейчи. Акча таптың бала, бир балаң бар, берересиң, ал эркелеп жата берет, бир күнү сен жок болуп кетесиң. Азыр деген жаш адамдар канча кетип атат, сен билбейсиң да канча жашайсың, дүйнөдө канча болосуң. Картайганча Кудай береби, ал жашты бербей, ким билет. Ошондуктан кичинекейден бери ошого даярданыш керек да. Эмне десем, самостоятельный болгонго. Ошон мен баламды ошону даярдагам. 11 жыл, 12 жыл Кореяда жүрдүм, иштеп, бирок арасында келип кетип турдум. Анан эме башталганда, переходный возраст башталганда келдим. Тарбия бергенде деле мындай өтө эркелеткен эмес баламды. Ушундай самостоятельный жашоого үйрөткөм көп. Ошентип эле үйрөтсө бала деген өз жашоосу менен жашап кетет, эркелетпей, жанынан кызбалуу болбой, оозуна тамак тыкпай, өзү тамак тыкканды үйрөнсө, ошондо жашоосу менен уже ага алнатсытпай, аны ойлонбой эле аркы дүйнөгө кете берсең эле болот да. Переживать этпейчи. Сон неме Кореян жигиттери бир кыргыздардын кыздардын арасында аябай популярдуулукка ээ го, элдин баары эле күжүмпөө дешип эле, анан дагы бирдемке дешип эле. Анан силер ошо Кореяга барганда мындай Корей жигиттерине көз салып, кызыгуу деген болдубу? Жок, болгон жок. Эмнеге? Ал деген менин типажым эмес. Алар өтө назик, а? Слишком эле назик. Ошондуктан мен аларды жактырбайм. Ал менин мнениямда. Алар мындай эркектен эркектей эле болуш керек негизи. Эркектей жүрүш керек. Анын жанында негизи жүрсөң кимиңер кыз, кимиңси кыз, кимиңси эркек экенин билинбейт да. Сенден суроо болуп турса. Ыңгайсызсың го жаман. Мен көбүнчө 12 жыл Кореяда жүрүп күйөөгө тийген жоксуңбу деп. Это не моё. Алардын эркектери башкача. Жакшы адамдар, эркек катары алардан көрө албайм да. Не могу принять. Сон негизи аял киши канчалык күчтүү болсо, жанында ошончолук андан күчтүү, эки эсе күчтүү эркекти талап кылат экен да. Ооба, туура айтасыз. Анан анын жанында аял өзүн алсыз сезгиси келет экен. Миң күчтүү болсок делечи, кээде чарчайсыз го. Анан башыңды жөлөп, эркелеп, анан ушундай болгуң келет да, кээде мындай кечки эле турмуштун жүгүн момту артына өрүп тажап кетесиң да. Сизде деле ушундай болобу? Андайлар болот, ошондойлордон ойлонуп кетем, мен эмне жалгызмын, мынтип бирөө эркелетип койсо деп. Анан жаңылыктарды окуганда эле Кудай сактаптыр да мени. Дейсиз кайра. Жалгыз болгонума шүгүр депчи. Может, мен миссиям башка Кудай мага башка миссия берген ушул дүйнөгө келгендей бала төрөп, бала чоңойтуп, бала акырандыккан миссия эмеспи? Может, башка эме үчүн жаралган мен деп ошондо ойлоп коем да, ошо мени өзүм успокоить эткем. Бул зордук, зомбулукту азайтыш үчүн, ыдыкты азайтыш үчүн биз балдарыбызды кантип тарбияласак болот? Ошон мен да ойлойм, ар бир үй бүлөдө бирөөнүн баласын тарбиялабай, өз баласын тарбияласа, ошондо эле оңолобуз болуш керек деп ойлойм да. Биз деген ушундай көнгөнбүз да, тиин баласы мындай укмуш экен, тинтип аткан, мынтип аткан десе, өз балабыз ошого жини келип, психологиясы бузулуп кетет. Бузулуп кетет деп ойлойм, ошондо агрессивный болуп баштайт да балачы. Өзүбүз балабызды мактап, сен мындайсың, сен мыктысың, сен эң жакшысың дегенде, ошондо биздин балдарыбыз башка балдарды, башка адамдарды синтеп баштайт да. Өз балдарыбызды эле тарбияласак, өзүбүздөн баштасак, өзүбүз бизди көрүп балдарыбыз чоңойсо, ошондойлор азаят деп ойлойм. Бизде фокус өзүбүздү такыр болуп кеткен, элди жалаң элди жашоосу. Бирөөнү эле үйрөтүп бирдекеге, бирөөнү эле такып, мондай болуп, тигиндей болуш керек деген мисалы динге киргизгенде дагы бизде башкача киргизет деп ойлойм. Ооба. Ай, чачың көрүнүп калыптыр, болду, сеники намазың болбойт. Ошентпей, мындай
негизи Кудай деген ар бирөөнүн намерениясынан принимать этет. Сиз намаз окуйсуз, э? Мен 5 мал намаз окуйм, бирок аны эч кимге жарай албайм. Мен ал деген мен менен Кудайдын ортосунда. Ушундай болуш керек да. Деп ойлойм. Мен эч качан мындай жолук салынгандарды же жылаңач жүргөндөрдү эч качан сынабайм. Алар деген ар бир өзүнүн жашоосу, өзүнүн комфорту деп ойлойм. Мындай ал дегенде арк семиздерди сынагандай эле болот да. Сен эмне семизсиң? Ал деген ему так комфортно. Ошол дүйнөдө комфортно жашай берет ал. Арктар сен эмне тамак ичпейсиң? Сен неги тамак ичесиңби деп менден көп сурайт да. Жок, мен тамакка акчам жок деп ушундай тамашалап. Машина акчам бар, тамак акчам жок деп ушундай суроолорго мен таң калам да. Биздикилер абдан мындай кызыктай суроолорду беришет. Эмнеге арыксың, эмнеге жаш көрүнөсүң? Ал менин комфорттугум да, мен ушуну жашагым келет. Неге сен намаз окуп, жолук салынбайсың? Ал деген ошондо мен айтам, сен коркпой эле ой, сен менен тозокко түшпөйсүң. Экөөбүз чогуу күйбөйбүз. Ар бир адам өзүнө ответ берет, жооп берет. Ошондуктан мага мындай переживать этпей эле коебуз, өзүңүзгө эле переживать этиңиз деп мындай акырын айтып коем да. Бирок андайлар аябай көп. Менде Инстаграмда да жазышат да. Мындай мен спорт менен заниматься эткенден кийин спортивный костюм менен чыгарып коем да Инстаграмга. Мен аны кандай ой менен мындай любой возрастта өзүн караса болот деген оюмда чыгарып. Көбүнчөсү ой силер бизге мотивация бересиңер деп жазган кыздар бар да, анан жолукчан кыздар уже жаман сөздөр жазып коюшат. Сен мындай балаң эмне дейт? Жаман көрбөйбү? Сен эмне курсаң көрүп атасың депчи. Эми андайларга менин жообум, сен курсак көрүп атсаң, башка бирөөлөр стройный телоң көрүп атат. Ал сен өзүң. Ар бирөөнүн өзүнүн карашы. Ким эмне көрүп атат ал. Например, бир видеону чыгарып койгонбуз. Мен элечекчен машина менен кегетиге баратканбыз да, видео тарткан. Ошонун астына комментарийлер жолдун жыртыгын кара дейт. Бирөө элечекти көрүп атса, кыргыздын национальный элечегин көрүп атса, бирөө жолдун жыртыгын көрүп атат. Ошондо ар бирөөнүн өз көз карашынан да. Ошондуктан мындай ар бирөөсү өзүбүздү эле карап, мындай өзүбүздү тарбияласак эле бирөөгө асылбай. Яба, жан дүйнөбүздүн жыртыгы болсо, жыртыкты көрөт экен да. Жан дүйнөнүн коздугу болсо, коздукту көрөт экен. Ооба, ошондой экен адамдар. Ошондуктан дин боюнча да аябай көп эмелер бар. Взгляддар. Аны деген мен мага асылгандарга айтам, бул деген аябай глубокий тема. Ал менен спорт аябай кыйын. Эч ким билбейт аны, Кудайдан башка эч ким билбейт. Анан Кудайдын ролун аткарбай эле коюңузчу деп сурангым келет да. Сон. Аял канча жашта болбосун бала эңсейт бекен эже? Ооба, бала деген сагынат бекен жытын. Ооба, бала деген кандай возрастта болбосо эле балаңды мурун деген баса калып өп жыта алышым, азыр болсо бою узун. Ооба, бирок аябай сагынасың. Бала деген мой ребенок дейсиң да, каякта ребенок келтеген бала болсо деп. Мен апаман мен 43 жашка чейин киного суранып кетчим. Сураныппы? Бара берейин мен киного. Апама мен деген баламын да. Мен апам үчүн мен кичинекей баламын. Жалгыз жашаганым үчүн киного барып келейинчи десем, барып кел. Жөн эле чыгып кетчү эмесмин. Ошондуктан мага да менин балам кичинекей бала. Анда 3 баласы уже 3 баласы болот, Кудай буйрса 3-үчүсүн күтүп атабыз. Бирок мага ал кичинекей бала. Небере кандай экен эже? Баладан таттуу экенби? Баладан да таттуу. Мага ушундай сөздү мурун укканда кандайча балаң болуп атса, неберең кандайча таттуураак болот деп, экисе таттуу болот экен. Эми билдим мен ошону. Жана апаңыздан мындай суранып, апаңыздан мындай алыс чыга албай, киндик туташ болуп жүрүп анан суранбай калып, апаңыз жоголуп кеткенде мындай бир кызыктай болдуңузбу? Аябай бир кызыктай болдум, аябай жетишпейт. Азыркыга чейин ыйлайм. Ошондо мен каяктан эмне кылсам деп умрага кетип калдым, Меккага. Умрага? Умрага бардым. Ошол жакта жүрдүм, 10 күн жүрүп, ошоктон
баарын түшүндүм да мен эмнеге ушундай болот экен, эмнеге адамды эмнеге тияка алып кетет экен, ошонун баарын устаздар айтып беришти, түшүндүрүп беришти. Ошондо барганда жанымда мындай чоң эжелер жүрдү, апам эмесинде, возрастында. Ошолор айтып беришти, сен апаң аябай бактылуу, сенден мурун кетти. Мен болсо кызымды жоготтум, ошондуктан сен да бактылуусуң, апаң да бактылуу дегенде мен ошол сөздү угуп, апам чын эле бактылуу болуп кеткен турбайбы, мен эле эгоист болуп апамды сагынып аткан турбайбымбы депчи. Апам кыйналып кетти да, кыйналып ооруп эметкенден кийин апама азыр тиякта жакшы турбайбы, мен апамды ойлошум керек турбайбы, өзүмдү ойлобойм. Биз ошентип чоң жашап аткан үчүн эгоист болуп калып экен да кишичи. Эмне жалгыз калтырып койдум, эмне кетип калдың? Ошондо апаңды ойлошуң керек экен да. Апама тиякта жакшы, жеңил болуп калды, оорубай калды деп. Чын э? Ооба, ошентип ойлошсок кичине өзгөрөт экен да, ой. Жеңилирээк болуп калат экен. Сонда алдыда кандай пландарыңыз болуп атат эми? Дагы эмнени багындыргыңыз келип атат? Жан дүйнөңүздө эмне бар? Азыр ойлонуп атам, мен конкурстан кийин Вьетнамга фотомодель болуп келесим деп чакыруулар болуп атат. Мен ушул жашка чыгып модель боломбу деп ойлонуп атам, бирок ошол показда модельдер келди десеңиз, немелер. Кореяда модельдер эң жаш модель 50 болчу, аялдардын арасында. 50дөн плюс 50. Эркектер болсо эң жашы 60-та, эң улуусу 69-та болчу. Ошондо баары жалдырап ошолорду карады. Жаштарды унутуп койгон. Ушунчалык өздөрүн алып турат экен. Бышып турган сонун болуш керек ал э? Чачтары аппак. Ошондо да өздөрүн аябай карап, ошол менен жанына отуруп сүйлөштүм. Мындай болуп модель жашоом боюнча мындай иштедим, акча таптым, мен болсо хобби. Мен өзүм үчүн жашап атам. Мага жагат ушул жумушум жагат, модель болгон, эмеге сценага чыккан, ошон менен жашарам, өлүмдү ойлонбойм дегендер. Угуп аябай суктандым да ошондо. Анан Вьетнамга бармай болдуңарбы? Азыр ойлонуп атам, азыр Вьетнамга да чакырышат, Кореяда да бир корейский косметиканын модели болуп талашты. Анда ойлонуп атам азыр. Ойлонбоңузчу, барыңызчы. Барып мындай кайра азыр болсо бизге мындай үлгү көрсөтүңүзчү. 50 жашта жашоону таптакыр жаңы өңүттө баштаса болот. 50 жашта дүйнө жүзүнө модель болуп белгилүү болсо болот деген алгачкы неме үлгү болуп бериңизчи. Ошенттерим. Мен бүгүн аябай ушундай сүйүнүп атам. Ушундай мындай эргүү алдым. Анан мотивация алдым. Анан мен такыр ушу спортту көргүм келчү. Мен жашым жатып алчу. Анан болсо азыр болсо сиз спорт дегенде мындай ичимен спорт керек турбайбы деген мындай аңдоо келип атат. Спортко барыш керек экен деген. Анан мен да 50 жашымда ян эжедей сулуу болушум керек, жаш болушум керек деген ушундай мотивация келип атат. Анан мен азыр такыр эле бала турбайм, 36-50 жашта турбайм дегендир. Мен 36 ачып калбадым дечимин да азыр. Апей дедим да, балапан жүнүм ката элек турбайбы деген. Мага өлө жагып атат ошол нерсе. Анан деген, мен деген, эми алдыда 50 жашта деле төрөсө болот туруп, азыр мен кыйнай беришет да, бол батыраак күйөөгө тийип кал, бол 36 ачып кеттиң, сен эми төрөбөй каласың, бол акыркы поездиң дешет да. Азыр болсо мен ойлоп атам, 50ге деле чыгып төрөш керек, шашылбай төрөйүн деп. Карьерамды түзүп коюп шашылбай төрөш керек экен деп ойлонуп атам мендечи. Күйөөгө эмне кылам шашып деп атам ичимен. Мындай дагы чоң иштерди жасап калышым керек экен. Немем жашоом алдыда турбайбы, кенен турбайбы деген. Ушундай мотивация бериңиз мага. Бул мага эле эмес, бул экранын артында отурган ушундай мага мотивация берчи деп мындай суусап турган көрөрмандарыбыз бар да.
Найзира моундан интервью алчы момчу деген көрбандарыбыз бар. Ошолорго бир тим эле чөлдө суу сепкендей болду болуш керек. Достор, апалар өзгөчө мени апалар жакшы көрүп карашат. Азыр сиз 60-70 болсоңуз, туруңуз үйдөн, мындай спорт кылыңыз, туура тамактаныңыз, чачыңызды башкача кылып боyoңуз, балдарым эмне дейт, кокуй уят дебеңиз, жашооңузду, ой, жаныңызда чалыңыз жок болсо чал табыңыз, жоксо байбичеңиз жок болсо байбиче табыңыз, сонун нерседи айтыңызчы. Сонун нерсе, ушундай жашоо болсо, эч ким бирибиздин жашообузга киргизбей, өзүбүздү карасак оңдо болот деп ойлойм. Ушундай маанайда эфирди соңуна чыгалы. Келип бергениңиз үчүн абдан ыраазыбыз. Анан Кыргызстанды ушундай татыктуу кылып, Кыргыздын ушундай акылдуу, данышман, сулуу айымдары бар экенин көргөзгөнүңүз үчүн сизге Кыргызстандын, кыргыздардын атынан терең таазим этебиз. Рахмат сизге. Ийгилик каалайбыз эжем. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, биздин каналдан дем аласыңар, шыкка каласыңар, сонун жаңы нерселерди үйрөнөсүңөр. Ошондуктан сөзсүз түрдө сизден ыраазычылык катары каналыбызга катталып коюңузду жана комментарийлерде активдүү болуңуздарды суранабыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.